Assalamu alaikum urmаттуу Tez Кабар каналынын көрүүчүлөр, саламатсыздарбы? Кутмандуу күнүңүздөр менен. Бүгүн Бишкектеги Ленинский айылынан сатыла турган үй көрсөтөбүз. Дарегине көңүл буруңуздар. Объездной менен Алматинка проспектисинин кесилишине жакын жерде, Дордойго жакын жерде жайгашкан. Эки чоң трассанын кесилишинен ылдый тарапка түшүп келе жатканда, ушул жерге келип туруп, сол тарапка бурулуп киресиздер. Ушул жол менен түз эле барып, бурулуп үйгө жетесиздер. Туугандар, алыстабай турасыздарбы? Мен сатыла турган үйгө келип калдым. Ленинскийдин Новосельская көчөсүнө кирип келдик. Трассадан 500-600 метрдей жүрүп келдик. Көчөнүн башы тетиги жерде, андан бери да бир 60-70 метрдей жүрүп келсеңиздер, сол тарапта жайгашыптыр. Новосельская көчөсүнүн 4-чү дарегиндеги мына ушул бир кабаттуу жакшы курулган үй сатууга коюлуп атат. Ушуну бүгүн сиздерге көрсөтүп берели. Андыктан назар салып көңүл буруп туруңуздар. Жери кызыл китеп боюнча 11 сотук экен. Чек арасы тетиги 2 пескоблок дуалдын кошулган жеринен баштап, бул жагы мына ушул курулуштун арткы чегине чейин. Электр линиясы, бүт коммуникациялар тартылып киргизилиптир. Бул жака газ дагы жакын келиптир. Огороддун аркы чекесине чейин. Септиктери менен, отоплениялары менен, бүт коммуникациялык шарттары менен ушул үй сатууга коюлуп атат. Дарбазасы мына көрүп турасыздар, жашыл түстө дарбаза, алдында ушундай арка навес курган. Айланасын бүт пескоблок дуалдар менен тосуп коюптур. Үйгө кирип келдик. Жери кенен экен. Нар жак төрүндө гараж, очоккана, багы менен. Үй аябай жакшы үй экен, туугандар. Эгер жакса, сүйлөшүңүздөр, келишиңиздер. Дордой базарына чоң трассаларга жакын жерде жайгашкан. 11 сотук жери бар. Мына дарбазаны ачып туруп, үйдүн алдына ушул площадкага бир 3 унааны катар киргизип койсоңуздар болот. Сырттан киргенде оң жакты бурулуп караңыздар. Үй менен дуалдын ортосундагы аралыктагы бир 2,5-2,73 метрге жакын аралык бар экен. Бул жакты да навес кылып койсо болот, же аркасында 1 метр аралыктагы калтырылыптыр, ал жакты дагы пайдаланса болчудай. Үй көрүп турасыздар, сырткы көрүнүшү кызыл кирпичтен подрашивка болуп бүткөн экен. Терезелери пластик терезелер, чатыры андулин менен жабылыптыр. Үйдүн алдына брусчатка басылган, сол тарапта болсо үйгө маңдай узунунан курулуш болгон. Бул кошумча курулуш, времянка, душ, баня, подвал, склад бүт бары бар экен. Үйгө кирели, үйдү биринчи көрсөтүп чыгалы. Үйдүн узун туурасы 10,5 10,5 квадрат кубик салынган, туугандар. Чатыры мына бул жагынан чатырына кирсе болот экен. Жүрүңүздөр, үйгө кирели, үйдү көрсөтөлү. Бул жер мына кире бериши, тепкич эки жагынан тең көтөрүлүп чыгат экен. Чыгып эле чоң эшикти ачып, ичкери киребиз. Үй жалпы 4 бөлмөлүү. Бөлмөлөрү кенен, ремонту жакшы, жашаганга ыңгайлуу, отоплениясы бар, жакшы үй экен, туугандар. Мына сырттан киргенде эле бул ортодогу коридор, полу жылтыраган ламинат, жыгач өңдүү. Эшиктери дагы аябай сапаттуу эшиктер экен. Дуалдары боелуптур, көрүп турасыздар. Потолок гипсокартон. Оң жактагы биринчи бөлмөгө кирейин. Мына бул бөлмө чакан бөлмө экен, бул спальня. Азырынча ата-энелердин уктоочу бөлмөсү. Узун туурасы 3,2,5 1 терезелүү. Потолок тегиз жасалган. Экинчи бөлмө дагы оң тарапта турат. Бул дагы чакан бөлмө, бул спальня, бул дагы балдар бөлмөсү. Көрүп турасыздар, бул дагы чакан. 3,3 болуп калат, бул бир аз чоңураак. Терезеси пластик, ушу күн чыгыш тарабында турат экен. Эки бөлмөнү көрсөттүк, эми үчүнчүсүнө кирели. Мына бул үчүнчү бөлмө, бул чоң бөлмө. Зал, же болбосо ата-энелердин уктоочу бөлмөсү, же конок бөлмөсү катары пайдаланылат. Туурасы 4 метр, узундугу 6 метр, 24 чарчы метр чыгат экен. Көрдүңүздөрбү? Ремонт аябай жакшы. Дуалдары, обой, пардалары тартылган, потолоктору бүт гипсокартон менен жасалган. Көрүп турасыздар, жакшы бөлмө экен. Мына килемдер дагы сокмо баткен килемдери салынган экен. Эми кийинки бөлмөнү көрсөтөбүз. Бул 4-чү бөлмө, коридорду кошпой койгондо. 4-чү бөлмө бул конок бөлмөсү, аябай чоң бөлмө. Ой. Мына бул бөлмөнүн узундугун караңыздар. Бул бөлмөнүн узундугу 9,5
9,60-9,70 чыгып калат. Туурасы туп-туура 4 метр чыгат экен. Гүлдүү ачык түстөгү обойлор менен жасалган, патология гипсокартон, люстра, кичи лампалар бүт бары коюлган. Полуна ламинат төшөлгөн, электр монтаждары да бүт бары жасалып, отопление киргизилген, система тартылган. 2 терезелүү, пардалары дагы асылган. Бул жагы болсо көрүп турасыздар. Мына атайын ушул жер дизайн ушундай чыгарылган. Телевизор коюлуп, бүт антенна монтаж болуптур. LED экран телевизорда ушул жакка коюлат экен. Эми той болгон учурда, маареке өткөргөн учурда конок бөлмөсүнө көптөгөн конокторду бүт ушул бөлмөгө батырса болот экен. Ремонту, планировкасы аябай жакшы экен. Үйдү көрдүңүздөр, мына сырттан киргенде эле бул жер мына эшик үстүндө зималета кондиционер да иштеп турат экен. Эми маңдайдагы ушу кошумча курулушка кирели. Бул жактагы ушу узунунан туурасы бир 4 метр, ал эми узундугу бир 15 метрди чамалайт окшойт. Ушу дарбазадан киргенден баштап мына бул чекеге чейин навестин узундугу менен бир болуп курулуш болуптур. Жакшы экен. Отопление печкасы бул жакта жайгашкандыктан времянканы да жылытат экен. Мына бул утепление болгон подача обратка турбалары менен бул жактагы бардык бөлмөлөр отопление системасы аркылуу жылыйт экен. Бул жагы времянка. Киргенде эле бул жер биринчи бөлмөсү экен. Бүт полу дубалы кафел болуптур. Оң жакта болсо үйдү ысыта турган отопление печкасы. Электр тогу менен дагы, көмүр отун менен дагы отопленияны иштетип, үйдү ысытса, жылытса болот экен. Бул жакка суулары киргизилиптир, идиш жуучу жайы, тамак кылуучу жайы, арт жагында бир терезеси бар экен. Сол тарапка киргенде 2 бөлмө бар, кирме чыкма. Бул биринчиси, мына бул ортодогу бөлмө, бул кухняга ылайыкташтырылып жасалган экен. Фартугуна кафел болуп, эмеректин ордуна ушул жер пландаштырылган экен. Бул кухня болду. Мында да бир терезеси бар, отопление тартылган. Төрдө дагы бир бөлмө бар. Бул времянканын спальный бөлмөсү. Төрүндөгү эс алуучу бөлмөсү. Узун туурасы 4кө 3,5 болуп калат бул. Көрдүңүздөр, бул времянканын экинчи бөлмөсү болду. Негизи бул 3 бөлмөлүү экен. Биринчиси мына основной ушу топкада ушул жака ыңгайлаштырылып, пландаштырылып жасалган экен. Эми кийинки бөлмөлөрдү көрсөтөбүз. Мен чекеден көрсөтүп кетейин. Мына бул сырттан чоң дарбазадан киргенде үйдүн маңдайындагы кошумча курулуштун чекесинде жол жакта. Биринчи эшиктен кире турган болсок, мына бул жак склад. Майда чуйда коюп койгонго склад даяр экен. Астында подвалдары менен туугандар. Бүт консерва, банка, муздак жайда, салкын жайда сактай турганын баарын ушул жака ылдыйга алып түшүп сактап койсо аябай жакшы экен. Бул жакта болсо ушу суунун жанагы аварийный винтилдери жайгашыптыр. Эми мына времянканын эшигинен кийин эң акыркы эшиктен кирели, бул жагы ванна душ экен туугандар. Санузел тармагы. Көрдүңүздөр? Бүт кафел болуптур, таптаза тыккан боюнча турат. Бул жагына атайын раковина коюлган, кир жуучу машинасы, кир жуучу жайы ушул жак экен. Төрүндө болсо бул жакта жуунуучу жайы, ваннасы мына. Көрдүңүздөр? Ванна коюлган, полу дубалы бүт кафел болгон, прачечный кир жуучу жайы дагы, бет жуучу жайы дагы бүт ушул жакта уюштурулган, бир чоң эшиги, бир чоң терезеси бар экен. Жүрүңүздөр, эми кошумча дагы курулуштарын да көрсөтүп берели. Бул үйдүн күн батыш тарабындагы 4 метр, 4,5 метрлик площадка, евро брусчатка басылыптыр. Бул жактагы терезелер дагы бардыгы пластик экен. Мына ал жакка келели эми. Төргө бара турган болсок, бул жакта дагы кошумча курулушу бар экен. Бул очоккана, навес. Очоккана мына көрүп турасыздар, курулуп, сырты шыбалыптыр. 3 очоктун орду. Андан кийин бул жагы касапканасы экен. Эгер мал сойсо, мааракеде ушул жерге мал сойуп пайдаланат экен. Нар жагы летний душ. Анан нар жагында көрсөтүп берем, бул жагын караңыздар. Үйдүн алды ушундай бак. Көкмөк болуп өсүп турат. Роза гүлдөр, алма, өрүк, сирен, шабдалы жана башка дарактардын түрлөрү бар экен. Жашыл зона. Көрдүңүздөр, үйдүн алдындагы мына бул эки жакка кеткен тротуар менен бери басасыздар. Нары кеткенде очоккана, бияка кеткенде гараж, нары жүргөндө бул жакта сыртка жаткана бар экен. Бул жакта эң жакшы жери үйдүн короосуна эки жактан тең кирүүгө мүмкүн. Тагыраагы батыш жагындагы сай жактагы чоң көчөдөн кирсе болот экен. Мына дарбазасы. Көрүп турасыздар. Азыр ошол дарбазада ачык болсо,
Биз дарбазадан сыртка чыгып, ал жагындагы сиздерге жакшылап көрсөтүп беребиз. Ага чейин мен бул жактагы площадканын гаражын көрсөтүп берейин. Бул дарбаза ачылса, унааны айдап кирип, ушундайга буруп, тетиги площадкага чейин алып кирип койсо болот. Кайра буруп, кышында жылуу гаражга киргизип койсо да болот экен. Мына жактарда көрүп турасыздар, нак. Андан сырткары мына жерде кара гилас, сирен гүлү, алмурут, жаш көчөттөр отургузулуптур. Анан бул жака баня курганга атайын септик жасап коюптур. Септик да бар дейт, ушул жак кыскасы банянын планында турган жер экен. Бул жактары көрүп турасыздар, бүт пескоблок менен тосулган. Мына бул көп кабаттуу үйгө жакын жайгаштыр. Бул жерде болсо атайын сетка тосмо менен тосуп койгон. Бул жакта ошо унаа коюучу, унаа оңдоочу жайы бар экен. Ямасы менен бир аз подъемниги бар экен, көрүп турасыздар. Аябай жакшы стяжка кылып коюптур. Бул жагы гараж. Эки унаа бата турган эки эшиктүү гараж экен. Үстү монолит. Көрүп турасыздар, аябай кенен, эки унаа кенен батат. Жап-жакшы оюнча турат тугандар. Көрдүңүздөрбү? Сону. Ушул үй сатууга коюлду, эми жакса сүйлөшөсүздөр, келишесиздер. Биз экранга ээсинин телефон номерларын жазып койдук. Эртерээк аракет кыласыздар. Бишкек шаары, Дордой базарына жакын, Ленинский көчөсү, Алматинка объезднойдун кесилишине жакын жерде жайгашкан. Анан бул жерде караңыздар, туугандар, эң жакшы жери менчик трансформатору да бар экен. Трансформатордан ушу керектүү киловаттагы электр тогун дагы тартып алып пайдаланса болот экен. Менчик трансформатор кошунасына 3 фаза киргизип бериптир, өздөрүнө болсо ушу 3 фазаны киргизип алыптыр. Трансформатор менчик бияга. Эми бул дарбаза аркылуу батыш жагына чыгалы. Айтмакчы, үйдүн баасын айтып коеюн сиздерге. Үйдүн баасы $85 000 кеми бар. Мына батыш жагына чыктык. Бул жагындагы көчө дагы кең көчө. Грузовойлор дагы өтсө боло турган көчө экен. Бул жагы болсо мына сай, наракта, арыкта сайда ылдыйга суу агат. Аркы бетте ипподром бар экен. Бул ушу көрүп турасыздар. Ушул жердеги Ленинскийдеги конуш. Эгер жакса сүйлөшөсүздөр, келишесиздер. Мектеп трассанын жогору жагы Дордой 2-де бар. Кааласаңыздар, Ленинскийдин центри ылдый жакка түшсө да болот. Кыскасы ушул үй сатууга коюлду. Баарын көрсөтүп түшүндүргөнгө аракет кылдык. Эч нерсе калган жок. Бизден ыраазы болуңуздар. Биздин милдет ушул сатыла турган үй каерде болбосун сиздерге жакшы кылып түшүндүрүп, көрсөтүп, баяндап бериш. Биз милдетибизди аткардык. Багы да жакшы экен, үйү да жакшы экен, времянкасы да жакшы экен, планы да жакшы экен. Кыскасы жашаганга зор экен да. Мына жерден суу чыгат экен, шланга менен нары тартып, бери тартып, жашыл аянтчаны көрктөндүрүп, жашылдандырып, кыскасы үй эми сатып эле алган болсоңуздар сиздердики. Бала чака ушул жерде жакынкы күндөрү нары чуркап, бери чуркап, машина айдап ушул жерде жашап калыңыздар. Ушундай тилек менен мен бул чыгарылышты жыйынтыктайм. $85 000 кеми бар. Колдон чыгармай жок, эртерээк аракет кылсаңыздар, Алла буйурса бул үй сиздердике. Тойлор болсун, ажы тойлорду, сүннөт тойлорду, кыз узатуу, бала үйлөө, ушундай тойлорду өткөрүңүздөр. Жалаң жакшылыктар болсун.